окуучунун бул 11 жылдык билимин аныктай турган бир тест да. Мейли аналогия болсун, мейли сүйлөм толуктоо болсун, бир кадамда мектеп программасынан чыкпайт. Анын билимин аныктоо жолу, тартиби башкачараак. Эгерде жаттап келип күндө тапшырманы айтып берип жалаң 5 ала берсең, отличник болосуң. Жалпы республикалык тестирлөөдө жаттап келишиң кереги жок. МКЖ сайтындагы тесттен өздөрүн сынап көрүп алып, анан баштаса жакшыраак болот. Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарындагы ийгиликтүү жана пайдалуу болгон эң ири долбоорлордун бири. Мен негизи бул долбоордун алгачкы катышуучуларынанмын негизи. Мен 2006 жылы окууну бүткөм. 2006 жылы жалпы республикалык тестирлөөгө катышып 135 балл алгам мен. Мен өзүм катышуучумун да, тактап айтканда, бул долбоордун катышуучусумун. Бул долбоор бизге ал мезгилде бирок бюджетти ким келишимдик баада эмес, ошол бюджеттик орунду ким кааласа ошолор каалоочулар тапшырчу. Башында ошентип тапшырганбыз биз. Анан эми бул убакыттын өтүшү менен баягы эми кийин гана сезип калдым. Мен ушул долбоордун алкагында мен бюджеттик орунда окуган адаммын. Баягы мындай пайдасын, мөмөсүн көргөн адаммын да. Тааныш билишти же башканы издебестен, башка болбостон барып эле Ош мамлекеттик университетиндеги кыргыз филологиясы жана журналистика факультетине ошол балым менен кошо барып, бюджеттик орунда 5 жыл билим алган адаммын мен. Ошон үчүн мындай бул долбоордун кириш кирбесин анча байкабай билбей эле катышуучу катары таанышып калганмын. Биз анда жалпы республикалык тест деген түшүнүк анчалык эле мындай кеңинен эмес эле, бирок тест дегенде ушул нерсени көбүрөөк түшүнүп калганбыз биз мектепте. Анан ушул жерде мындай бир абдан бир көп суроолорго жооп бере турган бир окуя эске келет. Мен өзүм Аксы районунун кулунумун. Анан биздин айыл райондун борборуна 65 километр алыста да. Анан райондун борборуна барып, бир күн мурда барып, жатып калып, эртеси күнү тапшырып, ал күнү кошумчаны тапшырып, аңгыз тилден тапшыргам. Анан кеч дагы эжемдин абамын кызынын үйүндө жатып калып, анан кийинки күнү келгемин да. Ошондон анан бизде башка параллель класста окуган досторубуз сураган. Мелис көрүнбөйсүңөр да депчи. Анан десе, ушундай биз тапшырып келдик, буюрса жакшы болсо бюджет көтөбүз, ушундай болуп атат десек. Мындай бир аябай бир сөз айтканда, мындай өмүр бою эсинде кала турган сөз айткан. Мындай, эми силер ушентип барып, жүрүп окуйсуңар да, биз ушул жерде туруп эле университеттин студенти болуп койдук деген да. Ушул жерде туруп эле дегенчи. Бул деген сөз айтайын дегеним мындай бир эми жашыруун эмес да. Кыргызстанда жогорку окуу жайлардагы кабыл алуудагы коррупция системасын, коррупциялык элементтерди азайтуу максатында коюлган да булчу. Биз ошондо муну айтып атканымдын себеби ошол да, мындай бир ошондой бир ордунан туруп студент болуп кое турган адамдарга тааныш билиши бар. Анан ушул сыяктуу нерселерге бир топ чекит койгон бир долбоор катары менин ошол эле мезгилде мага окшош жаштарга бюджеттик орунда окууга шарт түзгөн бир долбоор катары эсимде калган мен. Университетке барганда окудум. Анан бизди ушул багытта мыкты тажрыйбасы бар Жороев Ташболот деген агай окутуп калган бизди кыргыз тилден. Ошол агайдын жардамы менен ушул жердеги аналогия деген эмне экенин, башка экенин көбүрөөк үйрөнгөнбүз, билгенбиз. Агайыбыз бизге түшүндүрчү. Эртең сен кыргыз тилчи болуп мектепке барасың. Ошондо бул долбоорду окутушуң керек болот. Бул программада атайын курста мен ушуну силерге үйрөттам деп үйрөткөн да. Анан ошол тажрыйбаны алып, мен дагы бир мындай жалпы республикалык тестирлөөгө байланыштуу эң чоң мындай сыймыктануу менен айта турган нерселердин бири, мен өзү жумушумду жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо курсунда иштөө менен баштадым. Анан ошол Ташболот агайдан үйрөнгөндөрүбүздү окуучуларга айтып беребиз деп бир фонддун алдында ошондой бир призма деген борбор ачылган. Ошол жерге барып окуучуларга сабак бергенбиз. Ош шаарынын чекесинде Кеңеш деген айылда сабак бергем. Бул мындай бир жалпы республикалык тестирлөө менен менин жашоомдун мындай бир байланышынын бири. Экинчиси да булчу. Анан кийин жетекчи болдук, ушуга даярдадык.
Андан кийин мына тесттер менен дагы акыркы жылдары тааныштык. Ошол сыяктуу нерселер менен буюрса жалпы республикалык тестирлөөнүн бир топ мындай жакындан тааныш болуп калдым. Даярдык дегенде биз негизинен баягы практикалык грамматикага көбүрөөк атайын курстар деле башкалар деле көбүрөөк ошол багытта. Себеби баягы окуучунун бул 11 жылдык билимин аныктай турган бир тест да. 11 жыл алган билимин бала анча сезе бербейт. Качан гана керек болгондо муктаждык жаратыш керек да адамда билим алуу үчүн же аны кызыктырыш үчүн негиз нерселердин бири баланын ички ишыгын ойготуу менен кошо ага муктаждык да жаратыш керек да. Бала муктаждык жаралганда гана ошол нерселерди көбүрөөк түшүнөт да, көбүрөөк аракет кылат. Ошон үчүн биз жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоодо практикалык грамматиканы кыргыз тилин мындай жөнөкөй эле айтканда грамматикасынын түшүндүрүп атып эле бир топ убактыбыз кетчү. Анан ошол мезгилде бизге эң жакшы бир курал Шоокум деген журнал бар эле. Кыргызча тексттери көп жазылган макалалар ошол жердегилер окуучу менен окуу жана түшүнүүгө иштөөгө ылайыкталган тексттерди көп тапчубуз. Ошонун жардамы менен бала текст менен кантип иштеш керек деген нерсесин ошол жерден берчүбүз. Анан ошол жылдары бир топ адамдар катышып калган, мисалы 2010-11 жылдары, 12 жылдарга чейин 10 жыл аралык өтүп кетти да. Ошол жылдары тест жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо үчүн тест жыйнагы деген китептер чыгып калган. Бир топ адамдар өздөрүнүн тажрыйбасын бөлүшкөн ошол жерде. Окшоштуктарда, аналогияларда кандай болуш керек, сүйлөм толуктоо бөлүмүндө кандай болуш керек, практикалык грамматикада кандай болуш керек, окуу жана түшүнүүдө кандай болуш керек дегендерге абдан жакшы мисалдар менен ошондой тесттер жыйнактарын чыгарып калышкан. Анан ошолорду пайдаланчубуз. Мен мындай кийин гана түшүндүм да, бизди мектепте кыргыз тилден Шатманалиева Санамбү деген эжекебиз окуткан да. Ошол эжекем мамлекеттик тесттин окуу программасынан сырткары түзүлбөшүн ошо 2006 жылы эле бизге түшүндүргөн экен да. Ал бизге мынтип түшүндүргөн. Эжеке, бул нерселер программада жок го десек, эжекебиз окуган эмес эч жерде. Сомонун деле билбейт эле ошол мезгилде. Бирок мынтип айткан да. Мен бир сыйра буларды карап чыктым тесттерди. Анда билимди Бало жана Окусулду борбору тарабынан тиги 170 сомго китеп сатып алганбыз биз. Жалпы республикалык тестирлөөгө кантип даярданам дегенби, ушул сыяктуу азыр деле чыгып жүрөт. Ошол китепти сатып алып, анан ошол эжекебизге айтканыбызда эжекебиз мен бул тесттер менен таанышып чыктым деген. Бул тест мындай экен деген. Мектеп программасынан берилет экен, бирок суроо берүү стили башкача экен деген. Анан кантип десек, мисал деген. Мен сабакты өтүп атканда Айтматовду тап деп тест берсем, А. Чыңгыз, Б. Түгөлбай, В. Алыкул, Г. Касымалы деген болсо, Айтматовду бул Чыңгыз экенин белгиле, Чыңгыз бул Чыңгыз Айтматов улуу жазуучу десем, тест муну мынтип берет экен деген. Суроону Айтматтын небересин тап деп берет экен деген. Бирок Айтматтын небереси же урпагы же чебереси кайра эле ушул сыяктуу кээде фамилиялары түрдүү болуп калат деп түшүндүрүп атат эжекебиз. Бирок ким жөнүндө сөз болуп атат десе эле баягы эле Айтматов жөнүндө сөз болуп атат деген да. Ошол эжекебиздин сөзүн мен жалпы өлкөдөгү баардык мугалимдерге кайрылып айткым келет да. Жалпы республикалык тестирлөөдөгү суроолор мейли практикалык грамматика болсун, мейли окуу жана түшүнүү болсун, мейли аналогия болсун, мейли сүйлөм толуктоо болсун, бир кадамда мектеп программасынан чыкпайт. Бир кадамда. Буга ошол 2009 жылдан бери ушул тестке аралашып жүргөн адам катары мен так айтылам. Болгону жогоруда айткандай суроо берүү стили башка. Биздин ошончо суроолуу сөзүбүздү аналогия эки чекиттин арасына камтып коет. Буга окшош болчу, төмөнкүлөрдүн кайсынысы кайсы бир тарабы боюнча, көлөмү, формасы, кызматы, функциясы, кайсы бир багыт боюнча төмөнкүлөрдүн кайсынысы бири-бирине окшош деген нерсени берип коет аналогия.
Анан сүйлөм толуктоо бул менимче бардык предметтик мугалимдердин иши. Окуу жана түшүнүүгө келели, окуу жана түшүнүү, окуганды түшүнүп айтып берүү бардык предметте камтылыш керек. Тактап айтканда бул жерде болгону кызыгып, суроолордун ичине кирип эле койсо, ошол нерсе мындай так болмок. Дагы бир маселе бар. Жалпы республикалык тестирлөөдөгү мындай жакшы нерселердин бири бул ал жерде эрежени, терминди сурабайт. Мисал, дайыма айтып жүрөм, көп жерде айтам бул. Биз синонимди өтөбүз. Синоним деген тема бар кыргыз тилинде. Орус тилинде деле бар. А бирок жалпы республикалык тестирлөө синоним сөздү тап деп бербейт да. Мисалы, ушул сөзгө маанилеш сөздүн катарын тап, же маанилеш сөздү тап дейт да. Маанилеш деген сөз ошол мындайча айтканда, мунун жакшы жагы эрежеге же курулай жаттоого эмес, аны түшүнүп, кайсы сөздүн ордуна экинчисин пайдалансаң, же маанилик жактан жакын болгон сөздөр синоним экенин үйрөтүүгө абдан жакшы жардам берет. А бул күндөлүк турмушта деле менимче абдан жакшы пайдасы тиет. Жыйынтыктап айтканда, мен ушунча жылдан бери аралашып жүрүп, даярдаган, окуучуларды даярдаган адам катары тестте окуу программаларынан сырткаркы бир нерсени көргөн эмесмин, байкабайм дагы. Болгону, бая айткандай, суроо берүү, баланын билимин аныктоо жолу, тартиби башкачараак. Бул жерде табигый көрүнүш. Себеби бая айткандай, ал ошол мектептин мугалимдеринин иштөө стилине байланыштуу. Эгерде жаттап келип күндө тапшырманы айтып берип жалаң 5 ала берсең, отличник болосуң. А жалпы республикалык тестирлөөдө жаттап келишиң кереги жок. Аналитикалык жөндөм керек, салыштыруу керек, талдоо керек. Ушул нерселериң жок, жөн эле жаттап келип айтып берип баалай берсең, анда бул жерде мындай бир тестти дагы, башканы да күнөөлөштүн кереги жок. Ошол жердеги сабак берген мугалимдин стилинде же мугалимдин окуучуга мындай бир көндүмдүү же жашоого даярдык эмес, жөн гана бир кагаз бетиндеги курулай теорияны окутуп атканынан кабар берет ал нерсе. Ал эми 3-кө окуп аткан окуучу жашыруун эмес. Биздин ийгиликтүү окуучулардын көпчүлүгү эле мектепте 3-кө окуган болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Ошон үчүн айтабыз, баланы жөндөмүнө жараша мамиле кыл. Сенин предметиңди өтө жакшы билбеши мүмкүн, бирок ал баланын шыгы, жөндөмү башка бир предметте жатат. Башка предмет анын келечектеги жашоодо өзүнүн ордун табышына, башкасына жардам берет. А бирок сен ошол өзүң берип аткан предметтин маанилүүлүгүн жана ал бала үчүн турмушта канчалык деңгээлде пайда алып келе турган негизде үйрөтүп кой деп атабыз. Ушул сыяктуу эле бул нерселер дагы. Мисалы, айыл жергесинде окуган балдардын мисалы мамлекеттик тилде же кыргыз тилинин адабий тилдеги сөздөрүнүн бай болушу бул кадимкидей эле көрүнүш. Ошол жактарын эске алганда бул жерде көбүрөөк мугалим баланы арт тарапты өнүктүргөнгө, анан бир өзү бере турган маалыматты гана берип койбостон, маалымат жөнүндө ой жүгүртүүсүн, талдоосун, ал жөнүндө бир жыйынтык чыгаруусун, керек болсо бир долбоордун алкагында бир ийгилик жарата турган деңгээлде жетишсе мугалим, анда жалпы республикалык тестирлөө бала үчүн кыйын бир нерсе болбойт. Билим берүү системасына бир топ жакшы таасирлер болду. Анан коррупция маселесине келсек, мен эми бул кирип аткан мезгилде же киргенден кийин деле студент адам болчумун да. Ошон үчүн коррупцияны канчалык токтоттуу дегенге мен мындай практикалык жактан так көрбөгөнмүн да. Ошон үчүн мен так жооп беришим кыйын. Бирок бая жогоруда айткандай, мен мисалда айткандай, менин айрым бир досторум, башкалар ордунан туруп же жалпы республикалык тести жок эле университетке өтүү мүмкүнчүлүгүнүн ажырагандыгы бул анык.
Эгерде балың жетпей калса колледжге окушуң керек экени анык. Ушул жактарын алганда бир топ пайдасы тийген. Ал эми жалпы билим берүү тармагына келе турган болсок, мени кубандырган ушул ар бир ата эне 11-классты бүтүп аткан баласы же 10-класс болгондон кийин баласынын окуусу жөнүндө, кандай окууга тапшырат, кайсы тесттен кандай предметтерди окуш керек, ошону жок деген ата энелерди бир топ ойготуп койду да. Мындайча айтканда, мектептеги бир функциялардын бири балага кесипке багыт берүү, башка деген нерселерди ойготкондугунда. Анан эсимде Ош шаарында ушул жалпы республикалык тестирөөлөөгө даярдаган Секом билим берүү мекемеси бар. Ал жерде дагы бир баягы каникул мезгилинде башка убакта бир даярдоо курстарында иштеп калгам. Ошондо бир алыскы Баткен жергесинен баламды окутуп, анан кийин ошол шартын түзүп берейин деп ээрчитип келген баласын кошо, анан кошунасынын баласын кошо ээрчитип келген ата энени көргөндө, демек жалпы республикалык тестти киргизүүдөгү кандай максаттар коюлган экенин билбейт элем ал мезгилде. Бирок ошондогу чоң бир максаттардын бири ата эненин балага болгон жоопкерчилигин, баланын окуусуна болгон жоопкерчилигин ойготуптур деп ичимден аябай кубангам да. Ушул менин туугандарымдан бири окууга өтөт. Мен Ошто иштейм. Анан жалпы балын карадым. Балын карасам контракттык окууга жетет. Бирок бюджетке жетпейт. Мындай. Себеби биологияданбы, химияданбы 60ка жетпей калган. Так билем да. Анан ошондо жеңем алып келген. Анан эми мындай болот атпайбы? Ошол мезгилде шапка деген түшүнүк бар эле да. Анан жеңем алып келди. Анан айттым, алып келиңиз дедим, дагы кыркып туруп, талонду кыркып салдым. Анан кийин түштөн кийин жыйынтыгы чыкты. Болду, силер өттүңөр деп, анан баягы акыркы күнгө келгиле дегем да, 3 күндөчү. Анан кийин келишти. Анан айттым, болду, окуу өттү, эми сентябрдан келе берет десем, жеңем ишенбейт да. Бала бунун окуусунун шапкасы. Ой, шапка, кепка, эч нерсе жок. Алып бара бериңиз. Ошончолук эле акчаңыз көп болсо, жолдон ушул карындашыма бир жакшы көйнөк алып берип коюңуз. Кетти. Бир топ убакыт өтөт. Кайра жеңем чалат. Бала, мен Кочкор атага жеттим. Сиз айткандай кызыма көйнөк алып берип коюн деп атам. Бирок кийин анан өтпөй калып, кайра бале болбойбу? Чындап эле көйнөк алып бере берейинби? Акең мени кийин урушпайбы? Дейт, жок, айланайын жеңе. Сен мен айтканды кыла бер, болду, бүттү. Же сен акча бердиңби? Ой, жок, андай нерсе жок. Болду, ошол баягы код, ушунун коду, ошол менен тапшырдык, бүттү деп айтканым эсимде да. Мындай нерселер менимче көп эле ата энелерде, үй бүлөлөрдө болгон. Бай азыр сөздүн арасында эсиме келип кетти да. Демек, мындай бир айтканда элдин арасында дагы окусаң бааланат экен. Жалгыз эле тааныш билиш менен, ата эненин кадыры баркы менен, акчанын ортомчулугу менен деле анча-мынча жерде алыска бара албайт экенсиң деген бир ойду анан билимге болгон, билим берүү тармагына болгон ишенимди аз да болсо ойготту. Жалпы республикалык тесттен сырткары ошол билимди баалоо жана окуусулуу борбору менен ошол Ош шаарында директор болуп жүргөн мезгилде бир 3 жыл катары менен ошол олимпиада өткөргөнбүз чогуу. Ошо мен жетекчилик кылган мектептин базасында өткөндүктөн мындай бир аябай ошол иштин процессин, олимпиада деген, атаандаштык деген, конкурс деген жүргөн жерде сөзсүз бир шектүү ойлор, жаман ойлор, анан кийин күмөн саноо, анан кийин дароо эле күмөн санап калбай бир нерсени жооруп алып барып, анан аны мынтип чыгармачылык менен көркөмдөп, анан кийин ой мындай кылсам мындай болот экен деген нерселер аябай көп сөзсүз болот да ал нерсе. Ким ошол жерде иштесе дароо эле сүрүштүрүп, аны мунус экен, тигинин тигиз экен деп таба коет да. Анан эми олимпиаданы өткөрүүдө акыркы жылдар абдан бир профессионалдык деңгээлде мамиле болуп калды. Мисалы башында биз билебиз, биринчи
сом уюштуруп жүргөндө баягы мисал бир эле мисал физика, химия, биология дегендерден немелер бар да, эксперименттик иштер бар да, лабораториялык иштер. Ошондо керектүү каражаттарды мурда ошол жылдары айтып койчу да. Анан биз мектепте отуруп алып, булар балык, тирүү балыкты алып келгиле деп атат. Тирүү балыкка байланыштуу кандай биологияда практикалык иштер болсо, бардыгын жасап чыкчубуз да. Бардыгын жасап чыгып, анан жок дегенде бирөөбүз түшүп келет да. Ушундай нерселер бар эле баягы. Анан бирок акыркы жылдары бул дагы нерсе жоюлду. Анткени уюштуруучу мектептерге эмес, уюштуруу комитетине эле же ошол сиздердин көзөмөл менен эле ушул нерсе өткөрүлүп калды. Бул айтайын дегеним, олимпиадада ушул сыяктуу мындай майда билинер билинбес бир топ нерселер жолго коюлуп кетти. Мен мындай бир сиздерге бир сунуш катары же башка бир неме катары мындай бир өзүңүздөр бир демөөрчү таап же башка кылып мындай бир багыт боюнча азыр эми аябай мода болуп атат, мисалы STEM багыты боюнча же мындай бир математикалык багыт боюнча бир олимпиада уюштурсаңар, 1-2 жылда эл аралык деңгээлдеги олимпиада уюштурсаңар деле силерде ошол тажрыйба жетишет деп ойлойм. Анткени Кыргызстанда тилекке каршы эл аралык олимпиаданы бир алып чыгып уюштурган олимпиада азырча жок. Бир 5-6-10 жылда бул нерсе, мисалы математикалык багытты, эми тилдин кереги жок болгон ошол олимпиадаларда табигый илимий жана математикалык багыттагы. Ошондой бир олимпиада уюштурсаңар силердеги тажрыйба жетет. Анан эми окуулар боюнча мугалимдерге семинар, тренингтер боюнча анан ошол эле мезгилде Testing Cage деген сайтыңыздар бар. Ал жөнүндө биздин министрибиз, учурдагы министрибиз доктор Шашиевна да барган жеринде айтат. Мен ал киши менен таласка бардым, көп жерде айтат. Ой, айланайындар, ошол тестке даярдык үчүн биринчи Testing Cage'деги сайттагы эле пробныйлардан баштай бергилечи, сынамык тесттерден баштай бергилечи. Ошол жерде турат, ошону мугалим алып иштетсин деген сыяктуу нерселерди айтат да. Мен деле ошол сунушту айтам. Мен окуучуларга кирсек, агай бизге дагы ошондой тесттерди чакырып бергиле, анан башка дейт да. Анан ойлонуп отуруп бир Маматова Асылкан деген эжеке бар, абдан мыкты эжеке. Ошол эжеке менен ойлонуп отуруп, анда ошол тесттин өзүн алып көрбөйлүбү, булар балким чындап эле кирбей аткандыр деп. Анан тестти чыгарып, тест алып көргөнбүз да биз. Ошо 52-чи мектептин окуучуларынан. Дээрлик 80% окуучубуз ал тестти кирип көрбөптүр да. Анан кагаз бетине чыгарып ойлондурганда дагы башка экен да. Ошодон кийин бир топ мындай бир, демек кагазды чыгарып булардан тест алышыбыз керек экен деген нерсе бир топ бизге жакшы болуп калган да. Ошол сыяктуу мен кесиптештерге да ошол нерсени айтам. Окуучулар ооба деп онлайн кирип же башка кылып бир Facebook'тун бир жакшы көргөн баракчасына киргендей же жаштардын арасында абдан популярдуу болуп аткан тиги TikTok'то бир видеону көргөндөй же бир Instagram'дагы бир жакшы бир баракчаны көргөндөй өтүп кетиши мүмкүн окуучубуз. Ал жерде негизи нерсени. Бирок мугалим Testing Cage'деги ошол варианты менен тестти чыгарып, окуучулар менен тактап, жоопторун чыгарып иштесе, бул бир топ жакшы бир натыйжа берет деп ишендирип айтып кете алам. Мектепте иштеген биздин өзүбүздүн айылдаш жигиттер менен сүйлөшүп эмне кылабыз, эмне кыла алабыз десек, ошол жалпы республикалык тестирлөөгө кандай өнүктүрүш үчүн кандай сунуш айта алабыз дегенде, анан мен айткам, мындай сунуш бар. Жалпы республикалык тестирлөөнү уюштурган ошол билимдүү бала жана окуучулары борборунун атайын окуусу бар 3 күндүк. Ошону уюштуралы, ооба бир аз кымбатыраак түшүшү мүмкүн мугалимдерге. Бирок демөөрчүлөрдү табалы деп анан мугалимдер менен сүйлөштүк. Мугалимдер бизге аябай жакты. Ошол кеткен чыгымдын жарымы мугалимдер өздөрү көтөрүүгө макул болду. Жарымын бир топ ишкерлер бар экен, азамат жигиттер бар экен, мындай бир өтө таң калыштуусу бир 3 күндө эле ошол бир топ сумманы жыйнап беришти. Дароо эле. Анан бардык айыл аймагыбыздагы, айыл өкмөттөгү мугалимдердин баарынан жалпы эсептесек 50-60 мугалим бар экен. Ошонун кээ биркелер ден соолугуна байланыштуу, кээ биркелер үй бүлөлүк шартына байланыштуу окуй албай калды. Бирок биз математик, кыргыз тилчилерди кошкондо негизги тест алып жүрүүчүлөр
ошонун дээрлик 75-80% окутуп алдык да. Бул жакшы жагы мугалим билип калды да. Окуучу бүтөт, кетет. Китеп алып берсең, 1 жыл пайдаланат, 2 жыл ал жыртылат, 3 жылы макул 5 жыл пайдалансын. А бирок биз мугалимдерди окутуп койдук да жакшы жагы. Ал мугалим керек болсо ошол нерсеге 5-класстан баштап ушул сыяктуу көндүмдөрдүн практикалык ошол өтүп аткан темасынын практикалык мааниси керек экенин азыртан ишке ашырат да ал нерсе. Менин оюмча бир 4-5 жылдан кийин, бир 5 жылдан кийин же 6 жылдан кийин ошол окуучулардын орточо балы жогорулайт деп ойлойм мен. Анткени мугалимдер жалпы окуп алышты. Анан дагы бир нерсе бар. Албетте сиздердеги тариф биздин аймактагылар үчүн бир аз баягы кымбат, андай мындай деп айтышат, бирок сиздердин сынамык тесттериңиздерди мен ошо Ноокат билимканасында жүргөндө аябай көп өткөрттүм. Жылдын башында эле сентябрь айында ошол мезгилде сынамык тесттин 17-дептери жаңы чыккан. А сиздерде 20-дептерден ушу 21-дептер чыгып калса керек. Ошондо 17-дептер, 18-дептер чыккан мезгилде биз сентябрда алдырчубуз да балдарды. Анын өзгөчөлүгү эмне десе, мындай балага так анализ бере алат да. Ал бал менен барат, упай менен барат, окуу жана түшүнүү өзүнчө бааланып барат, математика өзүнчө, практикалык грамматика өзүнчө бааланып барат. Бирок жакшы жагы балага мындай бир багыт берет да. Эң мындай мага жаккан жагы ушул да. Сага аналогия бөлүмүндө 5 суроо берилди, сен үчөөнө жооп бере албадың. Же так минтип айтат. Морфология бөлүм, практикалык грамматикадан морфология бөлүмүндө 3 суроо берилди, бирөөсүнө туура жооп бергенсиң, экөөсүнө жооп бере алган эмессиң деген сыяктуу. Окуучуга үйдө үйдө окуш керек дей бербей, Байдылда Сырногоев айткандай, килем турса китеп жок болсо килемин окуйбу дегендей, мугалим өзү, ата-эне өзү кантип окушту, эмне кылып окушту, анализдеп, анан бул жериң сенин бир аз бардык окуучулар ушул нерседен бир өтүп алса, же кандай тесттин KG сайтындагы тесттен өздөрүн сынап көрүп алып, анан баштаса жакшыраак болот. Мен тест онлайн өткөрүүгө бир аз эртерээк деп ойлойм. Буга 2-3 нерсени айтам. Мисалы, окуучуну ким даярдайт? Мектеп даярдайт. Буйруса, мына Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан ноутбуктар берилип атпайбы мугалимдерге? Ушул менимче мугалимдердин бир топ заманбап технологияны пайдалануу сабаттуулугун бир топ көтөрсө керек. Жашыруун эмес бир топ мугалимдерибиз компьютер, ноутбук десе PowerPoint'тан тиги слайд даярдоону түшүнүшү мүмкүн. Word'тон тексттерин түшүнүшү мүмкүн. Андан кийинки мындай мыктылары азыркы барып аткан жаш биздин мугалимдер Excel менен иштөөнү, андан ары Photoshop, башкалар иштегендер бар, бирок аз пайызды түзөт. Ошол жагын эске алганда, бул компьютердик сабаттуулук биздин мугалимдердин арасында өтө мыкты деңгээлде болбогондуктан, окуучуларга деле түшүндүрүү ишинде башкада бир топ мындай бир каталарды кетирип коюшубуз мүмкүн. Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун бир расмий бир бая айткандай коррупциялык схемага болсун, чоң бир түшүнбөстүктөн келе турган каталар дээрлик жок эсе да. Ошон үчүн ишенимдүүлүгүн, анын сапатын өткөрүүдөгү бая айткандай мындай бир коррупциялык схемага жол бербестигин эске алганда, онлайн окутуу бир топ элдин түшүнүгүн, бая айткандай компьютердик сабаттуулукту эске алганда эрте. Алтын сертификаттын жыйынтыгына карап, аймактагы билим берүү бөлүмдөрүнө чара көрүлүш керек дейт. Ушинтип журналисттер айтат да. А мен айтам, бул жалпы республикалык тест жогорку окуу жайга кабыл алуу механизми. Ал мектепке сен ушундай экенсиң деп бал бере албайт. Ооба, баанын бирөөсү болушу мүмкүн. Бир критерий болушу мүмкүн.
Бирок жалпы баны жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгына карап чыгарып коюу болбойт. Бул деген сөз эл эртең оңой эле ал нерселерден мындай бир өнүккөн заманда мына көрүп атабыз, хакер деген бар, кибер коопсуздук деген бар, толтура нерселер бар. Ошол жагын эске алганда онлайнга эрте. Менин бул жеке пикирим. Ушул долбоорду алып келгендер, билим берүү системасына киргизген адамдарга чындап терең ыраазычылык билдирем. Бул Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарындагы ийгиликтүү жана пайдалуу болгон эң ири долбоорлордун бири. Мен билгенден. Жалпы массаны камтыган мындай долбоор дээрлик жок көзү. Сиздердин кызматкерлериңиздердин ар биринин иши маанилүү. Ал кайсы бир деңгээлде адамдардын келечек жашоосу, тагдыры менен байланыштуу. Анткени ал эртең ошол тест аркылуу, башка аркылуу бир жакшы бир кесипке ээ болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан сиздердин командаңыздарга ушул нерсени айткым келет. Сиздердин жасап жаткан иштериңиздер маанилүү. Ошону эстен чыгарбаңыздар. Чынар эже, сиздердин директор Чынара Батыракеева эже баштаган командага ийгилик гана каалайм. Бая айткандай, эми мындай чакан бир мамлекетте отура бербей, эл аралык деңгээлдеги коңшу өлкөлөр менен, башкалар менен иштешип, ошондой бир деңгээлге чыгышыңарга тилектешмин. Сиздердеги психометриктер, тестологдордун Кыргызстандын билим берүүсүндө орду чоң. Албетте буга чейин ноодуну да сиздер улуттук баалоону да чыгардыңыздар. Бирок азыр учурда билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте билим сапатын боюнча департамент чыгарып атат. Ал ошол сыяктуу дагы бир-эки мындай бир изилдөөлөрдү, башкаларды, эл аралык фонддордун жардамы менен дагы башка түрдүү иштерди кылышыңыздарга тилектешмин. Анан команда абдан мыкты жана командада тажрыйбалуу, ошол эле мезгилде өзүнүн багыты боюнча мыкты адистер көп. Ошол команда менен биргеликте дагы көптөгөн ийгиликтер жаратышыңыздарга тилектешмин. Ооба кээде мындай бир негатив сөздөрдү угуп калышыңыздар мүмкүн. Кээде бул айрым бир билим берүүнү ичинен билбеген, ал жердеги көйгөйдү так билбеген адамдар сиздердин көңүлүңүздөрдү оорутуп, мындай бир буну жоюп эле салыш керек же мындай кылыш керек, дагы башка алар минтип карап айтат деген нерселер менен мындай көңүлүңөрдү оорутушу мүмкүн. Бирок андай сөздөр боло берет, болгон буга чейин, мындан кийин да боло берет. Ошол нерселерге көңүл бурбай, мүмкүн болушунча ошол окуучулардын келечектеги өздөрү сүйгөн кесиптин ээ болушуна сапаттуу тесттер менен аныктай беришиңиздерге тилектешмин. Ишиңиздерге ийгилик. Ылайым ошол бая айткандай, ушул агартуу тармагындагы өзүңүздөрдүн барандуу салымыңыздарды кошуп жүрө бериңиздер.